Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул кара жып Ысык көл Токой чарбасынын директору Мукамбетов Максаттын жеке автоунаасы. Ал мас абалында Ысык көл районуна караштуу Ананев айылында жолдун жээгинде токтоп турган бул автоунааны сүзүп салган. Андан соң өз күнөөсүн мойнуна алгандын ордуна кол алдында иштеген жумушчуларын чакырып, алар айдап келген Нива үлгүсүндөгү иш унаага отуруп алып чыкпай койгон. Анысы аз келгенсип, мас эмесмин, мен эч нерсе ичкен жокмун деп актанууда. Алкоголдук ичимдик колдонбогон адам мына ушундай абалда болобу деген суроо туулат. Кандайсыңар? Обязательно. Ал эми жергиликтүү калк Ысык көл Токой чарбасынын директору Максат Мукамбетовго нааразы экенин билдиришүүдө. Анткени ал эч кандай алгылыктуу иштерди жасаган эмес, кызматтык абалына кыянаттык менен пайдалануу болууда дешет. Өзүнүн айтуусунда, колуңардан эч нерсе келбейт, мен баарын сатып алам дегенине караганда, Кыргыз Республикасынын Токой чарба агенттигинин директору Абдыкалый Рустамов бул нерсеге сөзсүз көңүл буруп, мыйзамдуу түрдө иш козголот деген үмүттөбүз. Мамлекеттик кызматта эмгектенген Максат Мукамбетов чаламандын чак төшүндө иш күндөрү мас абалында одоно көрүнүштөрдү жасап атса, анда эртең кандай жоруктарды кылат, табышмак ойдон калууда. Ал эми бул чөнтөк телефонго тартылган видео болуп эсептелинет. Тартылбай, көрүнбөй жана билинбей калган көптөгөн мыйзамсыз иштери адамдын зээнин кейитет.